Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен урматтуу бир туугандар, урматтуу айымдар, бул видео сиздер үчүн болмокчу. Аягына чейин көрүңүздөр. Видеого лайк, комментарий коюуну унутпасаңыздар. Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун тургуну 31 жаштагы мырза өзүнө ыймандуу, акыл эстүү, жарокер жар издейт. Мырза учурда Россия мамлекетинде эмгектенет, складда иштейт, бригадир болуп. Бул мырза бала чагынан бери эле Россияга барып келип иштеп жүргөнүн бизге айтты. Урматтуу бир туугандар, мындай экен да, эгерде биз колдо бар алтындын баркы жок деп айтылат го. Эгерде биз мамлекеттин кадырын билиш үчүн ошо сыртка чыгып иштеп келиш керек. Кыздардын жаш курагы, бул мырза менен тааныша турган кыздардын жаш курагы 24 жаштан баштап 31 жашка чейинки болсо болот. Дабатка барып келген экен, 3 айга дабатка барып келген экен. 5 маалнамасы окуганга ниети бар, аракет кылып атам дейт. Бир маалдан окуп, жумуштан кол үзе албай атам дейт. WhatsApp номери +79 77 57 25 161. Ушул номерде WhatsApp номери бар. Жана экинчи номеринде да WhatsApp номери бар. +79 32 68 37 561 номерларына билдирүү калтырсаңыздар, бул мырза өзү сиздерди тосуп алат. Жана бул мырзанын боюнун узундугу болжол менен 170, салмагы болжол менен 90 килограммдан ашат. Жакшылыктын эрте болгону жакшы деп айтылат. Өлүмдөн башкасы бардыгы эрте болгону деп да айтылат. Урматтуу айымдар, сиздер өз бактыңыздарга күрөшүп, аракет кылбасаңыздар, бакыт кушу өзү келип конбойт экендиги бышык. Бактылыкты Аллах Таала ошол динге берген. Ошол динди өзүбүздүн түгөйүбүз менен ошол динди тутуш үчүн, намазыбызды, ибадатыбыздын бардыгы толук болуш үчүн өзүбүзгө бир өмүрлүк жарыбыз керек да. Ошо жан шеригибизди туура тандоодон эч качан жаңылбайлы. Анткени өмүрлүк жан шерикти туура тандоо бул жашоодогу эң чоң жетишкендиктин бири десек жаңылышпайбыз. Ошол жарыңызды табууга сиздерге биз көмөктөшүүгө иншалла колдон келишинче даярбыз. Сиздерди терең урматтоо менен биз Максат Бишеев. Жана урматтуу мырзалар, урматтуу айымдар, эгерде сиздер мурда кайрылып, телефон чалып, же болбосо WhatsApp'тан жазып сиздерге жооп бере албай калган болсок, сиздер таарынбастан кайрадан жазып коюңуздар. Анткени сиздер көпсүздөр, биз жетише албай жатабыз, жалгызбыз.